Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук арена Кыргызстандагы эң маанилүү тарыхый объектилердин бири. Курулушу өткөн кылымдын 1939 жылы башталып, 1941 жылы аяктаган. Бир кылымга жакын тарыхында ал жеңиштин кубанычын жана жеңилүү ызасын көргөн. Алгач Спартак деген аталышка ээ болгон стадионго 2010 жылы Кыргыз СССРнин спорттук комитетинин биринчи жетекчиси Дөлөн Өмүрзаковдун ысымы ыйгарылган. Стадион бир канча жолу капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөнүнө карабастан, абалы жылдан жылга начарлап, эскирип, эл аралык стандарттардан кыйла алыс болгон. Мамлекеттик демилгелердин алкагында бул тарыхый маанилүү спорттук объект көрүүчүлөрдүн ыңгайлуулугун жана спортчулардын шарттарын жакшыртууга, чечкиндүү кадамдарга өтө муктаж эле. Ошентсе да стадиондо ири спорттук, маданий жана майрамдык иш-чаралар активдүү өткөрүлүп жүргөн. Ал гана эмес, эл аралык деңгээлдеги футбол оюндар бул спорттук аренага миңдеген көрөрмандарды чогултуп келет. Бүгүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук арена Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы жана Royal курулуш компаниясынын биргелешкен күчү менен ири реконструкциядан өттү. Жумуштар болуп көрбөгөндөй тездик менен жүргүзүлүп, адатта бир жылга жакын убакытты талап кылган курулуш иштери 2 айдын ичинде бүткөрүлгөнү таң калтырбай да, кубандырбай да койбойт. Аткарылган иштердин алкагында стадионго узундугу 110 метр, туурасы 72 метр болгон жаңы гибриддик футбол талаасы орнотулду. Талааны сугаруу үчүн 100 кубометр суу сактагыч жана скважина жасалды. Эски орундуктар толугу менен саны 16605 болгон жаңы орундуктарга алмаштырылды. Стадиондун ичи тышы калыбына келтирилип, жаңыланды. Жаңы терезелер, жаңы эшиктер орнотулду. Жаңы асфальт төшөлүп, 10350 метр квадрат аянтагы трибуналар калыбына келтирип, жаңыланып, гидроизоляциясы жасалды. Мындан тышкары, эски маалымат таблосу, туурасы 16, узундугу 9 метр, жаңы LED экранга алмаштырылып, талаанын жарыктандыруусу, үн жабдыктары, ошондой эле стадиондун тосмолору алмаштырылып, эски турникеттер, металлодетекторлары менен жабдылган жаңы турникеттерге алмаштырылып, административдик имараттын сырты, дене тарбия жана спорт департаментинин сырты реставрацияланды. Сырткы комплекттик трансформатордук подстанция кубаттуулугу күчтүү жаңысына алмаштырылды. Жумушчу кубаттуулугу 730 киловатт резервдик генератор орнотулду. Ички инженердик тармактар, анын ичинде суу менен камсыздоо, автоматташтырылган сугаруу системасы, канализация, вентиляция, электр тармагы, автоматташтырылган өрткө каршы сигнализация толугу менен жаңыланды. Жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү. Ал эми чуркоо жолунун аянты 9075 метр квадрат сыртын жаңы резина менен толук каптап, чыгуу жаз айларына пландалды. Дал ушундай максатта стадионду толугу менен жаңылоо зарылдыгын баса белгилеген жана ушул демилгени көтөргөн өлкө жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз футбол союзунун жетекчиси Камчыбек Ташиев модернизациянын жүрүшүн башынан аягына чейин жеке көзөмөлдөрүнө алышты. Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук арена өткөндүн, учур чактын жана азыркынын символу. Бул жон гана оңдоп түзөө эмес,
толугу менен жаңылануу, стадион эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылып, спорттук да, маданий да иш-чараларды кабыл алууга толугу менен даяр. Таза энергия, жаңы күч-кубат менен аткарылган бардык иш-аракеттер мамлекетибиздин туруктуу өнүгүшүнө өлгө түзөрү шексиз. Акыркы жылдары өлкөнүн бардык аймактарында жаңы жолдор, турак жай комплекстери, социалдык жана стратегиялык маанилүү объектилер массалык түрдө курулууда. Ар бир долбоор кыргызстандыктардын ыңгайлуу жашоосу жана иштөөсүнө шарт түзүүгө багытталган жана өлкөнүн алдыга карай умтулуусун айгинелеп турат. Бул долбоорлор биздин мекенибиздин гүлдөп өнүгүшүнө карай даңгыр жолунун башаты гана да бишенебиз. Өлкөбүздүн жана Борбор шаарыбыздын көркүнө көр кошулуп, гүлдөй бер, өнүгө бер Кыргызстаным.